ушул министрлер кабинетинин Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу боюнча мыйзам өткөн жылы апрель айында кабыл алынып, анын максаты жер участокторун мыйзамдаштыруу экени белгиленген. Ал эми токтом 31 майда чыгарылган. Ага ылайык өлкө боюнча 100 миңден ашуун жаранга документ берилиши керек. Бүгүн жер мунапысын аткаруу жаатында кеңешме өтүп, иштин жүрүшү боюнча маалымат берилди. Облус аймагынан жалпы 16.199 жаран кызыл китеп алышы зарыл. Эми ошонун ичинен жана мен жогоруда айтып кеттим, соттошкондор бар, сотто кылмыш иши козголгон иштер бар, же болсо жанагы лептин астында курулуп калган үйлөр, кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөр бар. Ушундай мыйзамсыз курулган үйлөргө бул мыйзамдаштырылбайт экен. Март айына чейин 50% аткарылышы керек деген талап коюлганы менен бүгүнкү күндө 213 гана адамдын жери мыйзамдаштырылган. Анын ичинен Ноокат районунда 4996 объект, 6300дөн ашуун арыз катталган. Аны жеринен тактоо иштери үчүн 2 кортунду талап кылынып жатат. Геологиянын кортундусу жана археологиялык издөө иштери кечеңдегенин билдиришет. Тилекке каршы бизде Кыргызстан боюнча болгону 7 эле археолог бар экен. Анан ушул археологдор бизде Ош областында райондордо ушу график боюнча коюп, анан өйдө айткан арыздардын баарын карап чыгып атат да, бүгүнкү күнү Ноокат районунда ушул жумадан баштап иштеп чыгат. Ошол 4996 объект, бул объект анан 6300дөн ашык арыздын баарына чейин жерине барып туруп карап чыгыш керек болуп атат да. Ушулардын баары убакытты талап кылып атат. Ал эми облустун эң чоң району болгон Кара Сууда 51 жаранга берилген. Райондо 4919 адам жыл аягына чейин документ алып бүтүшү керек. Мындан улам Кара Суу бийлиги жарандарды кайдыгер карабойго чакырышат. Учурдан пайдаланып биз дагы эми мынакей Кара Суу районунун тургундарына дагы айрылып кетет элек. Сиздерден сураныч, ошол уведомление баргандан кийин сөзсүз түрдө архитектурага барып бызыга арыз жазышыңыздар керек. Бызыга арыз жазмайынча биз район токтом аким бекитип бере албайбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө барып архитектурага барышыңыздар керек. Жарандар, сиздер да кайдыгер карабаңыздар. Жарыяланган бул мыйзамдан кийин жерлерди дагы мыйзамсыз ээлеп, пайдубал түптөп үй салып алгандардын жерлери мыйзамдаштырылбайт. Алар жоопкерчиликке тартылаарын маалымдашат. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.